Сулайман тоодо быйылкы жылдын туристтик сезону ачылды. Аны менен бирге эс алуучуларга жаңы эрежелер кирген. Сулайман тоо музей комплексинин жамааты дагы быйылкы туристтик сезонго өзгөчө даярданып, өзгөрүүлөрү, жаңылануулар бар. Ал тууралуу алдыда кененирээк токтолобуз. Тасмадагы улуттук буюмдар эми Сулайман тоонун жанындагы кол өнөрчүлөр көчөсүндө сатылуусу мүмкүн. Жарманкеге буюм тайымдарын алып чыккандардын көпчүлүгү үйдө отуруп бизнес жасагандар. Мындан улам Сулайман тоонун айланасына кол өнөрчүлөр көчөсү ачылса, ал жерге барып иштөөгө макулдуктарын айтып сүйүнүп турушат. Бүгүн туристтик сезондун ачылышы менен атайын иш-чарага дагы ушул максатта эмгектерин алып келишкен. Биз полиэтилен баштыктардан баш тартабыз деп атпайбызбы? Ошонун ордуна буларды жайылтыш керек. Мисалы, базарга түшкөндө эле айымдар продуктуга буну көтөрүп жүрсө болот да. Ошого жараша дагы тигилиштери дагы. Аябай бышыктап өзүм тигип чыкканмын. Оюнчуктар деле, эко оюнчуктар булар дагы пахта жиптен тигилет. Биз азыр кол өнөрчүлөр аябай көп да. Кол өнөрчүлөрдүн өзүнчө группасы дагы бар, тобу дагы бар. Анан бардыгы үй шартында тегишет, бирок кайсыл жакка алып чыгып, элге сунушташын, сатышын билишпейт да. Ал жерди баарыбыз эле колдоп атканбыз, ошол жерге ачып берсе жакшы болмок депчи. Аябай көп кол эмгектер бар, аябай кооз кол эмгектер бар. Бардыгы үйдө катылып жатат да. Ошону чыгарыш керек сырткачы. Азыр заман талабына жараша өздөрү брош аксессуарларга көбүрөөк басым жасалып калды. Ошо адамдардын табитине жараша, сурамжылоону жараша ошондой украшениялар жасайм. Көп спрос болсо, сата турган жер болсо деп биз деле издейбиз да. Ошондой жер ачылса колдойт элек, товарлар сатып келип берет элек. Сонун болот эле. Сулайман тоонун ЮНЕСКОнун тизмесине катталгандыгынын 15 жылдыгына жана туристтик сезондун ачылышына арналган Сулайман тоо улуу жибек жолунун боюндагы маяк аттуу иш-чара уюштурулду. Ага туристтик маалымат борборунун өкүлдөрү катышып, туроператорлордун конок үйлөрдүн жарманкеси уюштурулду. Анын алкагында музей комплексинде туристтер үчүн Сулайман тоо маалымат борборунун ачылуу аземи болду. Дүйнөлүк мураска айланган Сулайман тоонун туристтик потенциалу аттуу тегерек стол менен уланды. Бул маалымат борбору ушул биздин Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин каржылоосу менен ачылды. Бир маалыматтык ресурс берсе, бир биздин туристтик потенциалыбызды бир кеңири көрсөтүп берсе деген аракет менен ушул маалымат борборунун ачылышында отурабыз. Өзгөчө жаз мезгили Сулайман тоо эс алуучуларга толуп гүлдөгөн учур. Байчечекейден башталган кооздук, андан соң бадам өрүктүн гүлдөрү, кызарган кызгалдактарга орунот. Быйыл Сулайман тоого желим баштыктарды алып чыгууга тыюу салынды. Ошондой эле кирүү акысы да кымбаттап, бир адамга 70 сом болду. Буга чейин Сулайман тоого келген туристтерден жылына болжолдуу 8-10 миллион сом чогулары айтылган. Ал каражат Сулайман тоонун карамагын оңдоп түзөп жакшыртууга жумшалат. Былтыркы жылы, ошо акыркы 5 жылдан бери бир мындай айтканда сезилерлүү даражада көп келди десек болот. Былтыркы жылы 321 миң ички жана сырткы турист келди. Алардын ичинен 5 миңден ашуunu чет өлкөдөн келишти. Эми бул атак даңкты дүйнөлүк масштабтагы эстелигибизди ушу иштете билүү, менеджерлик менен иштете билүү өзүбүздөн гана көз каранды. Бул ушу Сулайман тоонун сайтында, ЮНЕСКонун сайтында турат. Дүйнөлүк эстелик катары аны даңазалап, аны жайылтууга өзүбүздүн колубузда. Пайгамбарлар байырлаган Сулайман тоо Ош шаарынын так ортосунда, Акбура дарыясынын сол жээгинен орун алган. Бул тоо байыртан эле касиеттүү, ыйык, таазим этүүчү жай болуп эсептелинген. Анткени тарыхый булактарда, эски кол жазмаларда жалпы 366 пайгамбар келип кеткендиги белгиленет. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.